Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Мен бүгүн сиздерге Enwork International компаниясынын маркетинг планы менен тааныштырууну чечип отурам. Бул компаниянын маркетинг планы бинардык, классикалык деп аталат. Бул эл аралык компанияга кандай партнер боло аласыздар? Биринчиден, партнер болуу же болбосо эл аралык компанияда өзүңүздүн бизнесиңизди баштоо үчүн сиздер ушул сиздерге сунушталып турган 5 пакеттин бирин тандап аласыздар. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай 75тик, 150, 400, 700 жана 1,5 миңдик пакеттер. Ар бир пакеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул пакеттерди тандап алып туруп, ошол суммага сиздер компаниянын продукциясын аласыздар. Бул жерде сөзсүз обязаловка жок. Өзүңүздөр каалаган продукцияны тандоо укугуңуз бар. Мисалы, бул жерде сиздер партнер болгондон баштап кандай мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар? 9 кирешенин 9 түрү, ошондой эле саякат. Эми ар бирине өзүнчө токтололу. Биринчи вид дохода бул доход от личных продаж, башкача айтканда алып сатуу деп койсок деле болот. Мисалы, сиздер продукцияны алгандан кийин бул компанияга партнер болгондон кийин сиздерге 30% скидка менен сунушталат. Сиздер 12,01 бир шампунь ала турган болсоңуздар, аны каталогдун баасы менен 17-15 долларга сатып ийип туруп, ортодон көргөн кирешеңиз чөнтөгүңүзгө саласыздар. Бул биринчи вид дохода, алып сатуу. Экинчи түрү болсо, бул мен сеть потребителей, сатып алуучулардын тармагын түзүп алам дегендер болсоңор, анда экинчи вид дохода бул рефералдык бонус, адамдарга маалымат берүү менен команда түзөм дегендер үчүн. Мисалы, сиз өзүңүздүн бир таанышыңыздарга бул продукциянын канчалык деңгээлде сизге жардам бергенин, же болбосо ичкенде кандай ощущение болгонун, кандай десем, сиздер ошондон кандай пайда алдыңыздар, мына ушул экени өзүңүздүн жакыныңыздарга айтып, ошол жакыныңыз ушул пакеттердин кайсынысын гана тандап ошол продукция алып алса, сизге компания 20% сиздин рекламаңыз үчүн төлөп берет. Башкача айтканда, 75 долларга кире турган болсо бир таанышыңыз, сизге анын 20% 15 доллар сизге рекламаңыз үчүн төлөнөт. Же болбосо, мисалы, башка бир таанышыңыз дейли 400 долларга кире турган болсо, анын 20% сизге 80 доллар бул рекламаңыз үчүн. Реклама берип адамдар артыңыздан келген кирешеңизди жуманын ичинде ала аласыздар. Биринчиден 4-кө чейинки папкаларга, пакеттерге же болбосо мен бул тармакты түзөм, сатып алуучулардын тармагын түзүп алам дегендер үчүн, ал эми 1,5 миңдик болсо көбүнчөсү бул бизнесмендер алып жүрүшөт. Кирешенин 3-чү түрү бул бинардык деп айтабыз. Бинар деген бул сиз компанияга партнер болгондон баштап сиздин алдыңыздарда 2 бош орундук болот. 2 кол деп жүрөбүз, 2 канат деп жүрөбүз. Мына 2 ножка деп коет. 2 колуңуз бош болот дагы. Ошого жанагы силер чакырган адамдар келип түшкөндөн баштап сиздин бизнесиңиз башталат. Бинар деген чет тилинен алынганда би 2 деген сөздү түшүндүрөт. Мисалы, сиз 150 долларлык пакетке кирдиңиз дейли. Сиздин, айтпадымбы жана башында айтып кеткендей, ар бир пакеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы, 150 долларлык пакеттин айлык кирешеден 8% долясы болот. Сиздин алдыңыздарда 2 бош орунга, мисалы, 2 таанышыңыз келди дейли дагы, алар продукциясын алышты. Бирөөсү 400 долларга, бирөөсү 700 долларга продукция алды. Сизге албетте ошол үчүн рекламалык кирешеңер төлөнөт, 80 жана 140. Башкача айтканда, булардын 20%. Ар бир келген адамдарыңыздарга албетте сиздер айтасыздар, алардын дагы алдында 2ден бош орундук болот. Мына ошолорго маалымат берип, алар дагы тармак түзө башташат. Мына ошентип айдын аягы келди дейли. Айдын аягында эмне кылат? 2 канатыңардагы, 2 колуңардагы баягы товар оборотту, башкача айтканда, канча сумма командаңар канча суммага продукция сатып алгандыгын санайт дагы. Мисалы, бул жерде 850 доллар деп көрүп атабыз, бул жерде 1250 доллар деп көрүп атабыз. Бул компаниянын сизге айлык төлөп бере турганы бул кыска жагындагы суммадан төлөнөт. Башкача айтканда, 2 колуңарды, 2 канатыңарды теңдейт. 850 болуп теңдейт. Мындай суроо болушу мүмкүн. Менин командам 1250 доллар жасабады беле? Бул 850 болгондо ар жактагы 400 долларды эмне кесип таштайбы? Каяка кетет деген суроо болушу мүмкүн. Ал сиздин 400 долларыңыз кийинки айга өтүп кете берет. Башкача айтканда, күйүп кетпейт, жоголуп кетпейт, кийинки айда болот.
кийинки айга өтөт. Эми сиздин бир айдагы тапкан кирешеңизди эсептеп көрөлү. Биз эки гана адамдан тапкан кирешебизди санап атабыз. Эки адамдан рефералдык башкача айтканда маалымат берип туруп сиз $200, $220 таптыңыз. Андан тышкары 850 кыска колуңуздагы товар оборотту сиздин доляга, айтпадымбы жана пакетиңиздин өзгөчөлүгү ушу $8, 8%ке сиздин доляга көбөйтөт дагы $68 чыкты. Ошентип сиз бир айдын ичинде эки киши чакыруу менен баштаган бизнесиңизде $288 таптыңыз. Дагы мындай суроо болушу мүмкүн. Мисалы, бул сизсиз. Сиз келдиңиз дагы бир адамыңызды чакырдыңыз. Ал адамыңыз $150 пакет сатып алды. Сиздердин бек офисиңиздерде ошол сиздин өзүңүз чакырган личка деп коет эмеспи, өзүңүз чакырган адамдар мындай бир кичинекей кишинин башы болгон баягы өзгөчөлүк болуп көрүнүп турат пакеттериңизде. Ал эми сиз экинчи кишини чакыргычакты сиздин спонсоруңуз дагы адамдар, анын да эки колу болуп, ал уже эки эле эмес, андан башка дагы көп тааныштары бар да. Аны эмне кылат? Ал үчүнчү кишисин, төртүнчү кишисин каяка жазат. Демек сиз айдын башында баштадыңыз, бул кишиңиз келип экинчи кишиңизге маалымат бергичекти спонсоруңуз уже сиздин сол жагыңызга өзүнүн кишисин түшүрдү. Ал киши келди дагы өзүнүкүн түшүрүп туруп, ошентип сиз экинчи кишиңиз табылды, экинчи кишиңиз ооба мен дагы бизнести баштайм дейт. Анда аны каяка жазасыз? Албетте алардын алдына жаза бересиз. Дагы бир өзгөчөлүгү ошол сиз жазган жакта калган личныйыңызге дагы ылдый жакта калса дагы баары бир деле силер айдын аягында жана эки колуңардын товар оборотун эсептейт эмес беле? Мына ошондо ошолордун товар обороту силерге эсептелине берет. Ошондуктан айдын аягына чейин сиз албетте бир экинчи дагы адамыңызды жазышыңыз керек. Эки адам сиздин личниктер болгондон баштап сиздин бинардык товар оборотуңуз эсептелинет. Бир айдын башында бул адамыңыз январда баштадыңыз дейли бизнесиңизди. Январдын аягы келди. Бирок сиздин бул экинчи кишиңиз жок болчу. Анда сиз бинардык үчүнчү кирешенин түрүн ала албайсыз. Жалгыз гана тереңдиктен алынган баягы киреше болушу. Сиз качан гана сиздин эки колуңуз толук болгондо, эки канатыңыз толук болгондо, башкача айтканда адам бир буттап турганда баягы деңге устойчивый болбойт эмеспи? Ошондой эле бул бизнесте дагы ушундай, эки бутуңузга турганда гана анан бизнесиңиз өзүңүздү уверенно сезесиз дегендей, бул жерде да ошо эки адамыңыз менен айдын аягына чейин экинчи адамыңызды жазып койдуңуз. Айдын аягы менен баягы товар оборот эсептей келгенде, могу үстүңөрдөгү адамдардын баардыгынын товар обороту сизге эсептелине берет. Бул мына перелив деп коет. Бул адамдын мисалы өзүнүн адамын жазды, бул адам экинчи ножкасын жазды, пока сиз экинчи адамыңызды тапкычакты. Анан келип айдын аягы жакындап калганда сиздин бир кишиңиз келди дагы ооба продукциясын алып. Ошондой болгон күндө дагы сизге айдын аягы өтүп кетпесе, 30-уна чейин сизге товар оборотко бул адамдардын товар обороту кире берет. Ал эми эгерде январдын аягында баштадыңыз, бирок январдын аягына чейин экинчи адамыңызды жаза албаган болсоңуз, успеть этпей калган болсоңуз, анда бинардыктан албайсыз, только тереңдиктен аласыз жана бул адамдарды биринчи, экинчи чакырган адамдарыңыздан рекламалап акчаңызды ала бересиздер. Бинардык бонустун дагы мындай кылып чагдырып көрсөтүлгөн экен. Эми муну сиз шашпай дагы карап алсаңыз болот. Бул жерде бутурап кеткендей көрүнгөндүгү үчүн мен сиздерге ошону могуну баса белгилеп айттым. То есть бул үстүңкү келеткен бул перелив деп коебуз. Үстүңкү спонсорлордун өзүлөрүнүн кишилери түшкөндөгү ситуацияны жаздым. Ар бир жанагы айтып кеткендей, ар бир пакеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошондо мисалы сиз могул жерде көргөндөй 150 пакет 8%, пакеттердин киришине карата дагы проценттер бар. Мисалы $75 кирсеңиз 4%, $150 кирсеңиз 8% айлык бинар сиздин доляңыз. 400 кирген болсоңуз 10%, 700 кирген болсоңуз 12%, 1,5 кирген болсоңуз 13%. Бул жерде мисалы 700 кирген адамдын картинасы көрүнүп турат. Бул адамдын спонсору бул жерде жүрөт. Мисалы мындай көрсөтөйүн. Бул адамдын спонсору бул сизсиз. Бул сиздин спонсор. Сиз өзүңүздүн эки адамыңызды жаздыңыз. Андан кийин сиз дагы булар адамдардын жазгычакты сиздин спонсоруңуз үчүнчү адамы пайда болду дагы. Ал эмне кылат? Ал монтип бул жерге өзүнүн перелив менен сиздин командага перелив менен өзүнүн кишилерин түшүрө берет. Кирешенин төртүнчү түрү бул
тереңдиктер деп аталат. Тереңдигинен алынган лидерский доход деп айтат, же болбосо чек от чека дейбиз. Башкача айтканда, бул сизсиз. Бул сиздин чакырган адамдарыңыз. Балким бир киши чакырдыңыз, балким эки, балким үч киши чакырдыңыз дейли. Бир катарга тизип койдук эми. Сизге баягы түшүнүктүү болушун үчүн. Сиз өзүңүз $75 киргенсиз. Анда андай болгон болсо, сиздин биринчи адамдын бинардык айлыгынан сиздерге 10% сиздерге дагы төлөп берет. Мисалы, могул адамыңыз айдын аягындагы бинардык доходу $200 болду дейли. Анда $200 анын чеги $200 болду. Анын чегинен сизге 10% сизге төлөп берет. Башкача айтканда, $200 $20 сиз көрөсүз. Ошондой эле экинчи адамыңыздын да чегинен сизге 10%, үчүнчү адамыңыздын чегинен 10%. Эгерде сиз $150 кирген болсоңуз, анда жанагындай эле өзүңүздүн кишилер, өзүңүз чакырган кишилер, плюс еще алардын кишилеринен дагы, глубина деп коебуз, ошолордун кишилеринен дагы силерге 10%. Башкача айтканда, сиздин могул кишиңиз жана $200 албады беле? Андан $20 түштү. Балким анын кишиси $100 айлык алды. Анын дагы 10%, $10 сизге дагы төлөнөт. Башкача айтканда, эки уровеньден. Эгерде сиздер лично чакырган адамдарыңыздарды биз биринчи уровень деп айтабыз. Алардын, сиз чакырган адамдарыңыздардын адамдары сиздерге экинчи уровень деп эсептелинет. Ошентип, мынакей $150 киргендер биринчи жана экинчи уровеньден чек от чек алышат, тереңдиктерди алышат. Үчүнчү, эгерде $400 кирген болсоңуз, анда биринчи, экинчи адамдарыңыздардан 10%, алардын адамдарынан 15%, үчүнчү, төртүнчү тереңдиктен, анда эми 700 жана 1,5 миңдик болсо, анда 6-чы глубинага чейин аласыздар дагы, 6-чы уровень, 5-чи жана 6-чы уровеньден 20%. Бул компаниянын негиздөөчүсү өзү 20 жылдык тармактык бизнесте опыты болгондуктан, көп компанияларда биринчи чакырган кишиңерден көбүрөөк процент, андан ылдыйлаган сайын, тереңдикке кеткен сайын, глубинага кеткен сайын азая баштайт. Мисалы, бияктан 15%, бияктан 4, анан 0,5, анан 0,2, анан 0,1 деген проценттерди көрүп жүрөбүз. Бул жерде болсо өзү сетевик болгондуктан основателибиз. Ансыз деле сиз чакырган адамдар сиздин тажрыйбаңыздарды алып атат, сиздерден күндө консультация алат, сиздин иштегендериңизди көрүп жүрөт, бир офисте жүрөсүздөр. Ошондуктан алардан кичине азыраак кылып процентти, пайызды. Ал эмеде тиги региондордо жаткандардан көбүрөөк кылган себеби сиздерде айтат, тереңдиктериңерди тааныгыла, глубинаңарды таанышкыла, аларга жардам бергиле, аларга поддержка болгула деп, мына ушундай политикада ал ылдыйлаган сайын пайыздарды көбөйтүп койгон. Мына ушундай айырмасы 75тик пакетке кирип, 10% алган жакшыбы биринчи уровеньден, же болбосо 700 менен 1 жыл бою 6 тереңдиктен алганыңар жакшыбы. Эгерде силер $75 пакет менен кирдиңер дагы активдүү адамдарды чакырып баштадыңыздар. Ошондо сиздерге жанагы биринчи маалымат берген үчүн рефералдык акча чыгып атпады беле? Биринчи бит доход рекламаңар үчүн чыгып аткан. Мына ошол рекламаңардан тапкан акчаларыңарды чогултуп туруп, бир айдын ичинде сиз пакетиңизди жогорулатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мисалы, айдын башында сиз $75 менен кирдиңиз, айдын аягына чейин карап атасыз, сиздин командаңыз кетип атат дейли. Бирок сиздики 75, албетте сиз 4-де уровеньден алгыңыз келет да, туурабы? Бирок 75 менен киргенсиз. Ошол айдын аягына чейин сиздин пакеттериңиз жанагы баягы реклама берип чогулткан акчаңарды көбөйтүп отуруп, сиз айдын аягына чейин пакетиңизди жогорулатып алдыңыз дагы, айдын аягында ошол 4-же 6-чы тереңдикке чейин алуу мүмкүнчүлүгүңүздү жаратып алдыңыз. Бул 1 жыл бою ала турган акчаңыз болот. Ошондуктан албетте кичинекей пакет менен баштасаңыз да болот, же болбосо ооба мен 1 жыл бою абдан чоң чектерге чыгат элем дей турган болсоңуздар, анда албетте чоңураак пакеттерге басым жасаганыңыздар жакшы. Эми бул жерде андан тышкары бонустук, карьералык бонустар бар. Карьера деп коебуз, бул жерде эң башталыш энворкер, андан кийин стартер, андан кийин адвайзер, анан супервайзер, анан менеджер, директор, сеньор директор, серебряный, золотой директор, анан лидер деп бүтөт. Башкача айтканда, акчалай бонус супервайзерден башталат. Сиз супервайзер болгондо, товар обороту $7,550 болгондо,
компания сизге $550 карьерный бонус төлөп берет. Бул сиздин биринчи вид доходуңуздан тышкары, экинчи бинардыктан тышкары, глубинадан тышкары ала турган акчаңыз $550. Ошол эле айда $550 кошуп, сиздерге компания $285 бул супервайзердин бир айлык алган бонустары. Башка айтканда, бонустар бул жерде $550 башталып, $25,700 чейин акчалай киреше. Кийинки программа болсо бул $285 $2,000 чейинки киреше. Мисалы, сиз супервайзерден кийин менеджер болосуз да. Менеджер болгон учурда сиздин кирешеңиз $1,100 түзөт дагы, плюс ага кошуп авто бонусуңуз $425 жол киреңиз. Бул супервайзер жана менеджер болгондо $7,150 товар оборот бере турган болсоңуз, ай сайын сиздерге ошол авто бонусту төлөп турат. Мисалы, бул айда $7,150 бердиңиз дагы, сиз супервайзер болдуңуз, авто бонусуңуз $285 алды. Кийинки айда балким $7,150 чыкпай калды эле, кыска бутуңуз эле $7,150 товар оборот бере албай калган болсо, $285 албетте төлөп бербейт. Ал эми директордон баштап сизге директордон лидерге чейин уже сиз мисалы январда директор болдуңуз дейли, сизге компания директорлук үчүн $850 авто бонус төлөп берди. Кийинки айда 28,600 товар оборот бере албай калдыңыз. Ошентсе деле 3 ай бою сиз бул товар обороту берсеңиз дагы, бербесеңиз да директордон баштап бул авто бонусуңузду ала бересиз. Башка айтканда, директордон лидерге чейин $850, $1,000, $1,250, $1,500, $2,000 деген. Бул автопрограмма болду. Андан тышкары бир дагы компанияда мен көрө элекмин. Бул тармактык бизнес иштеп жүрүп, спонсорский бонус деген бар. Башкача айтканда, сиздин артыңыздагы адам супервайзер болгондо, сиздин лично приглашенный адамыңыз, компания сизге $200 ушул лидерди өстүрүп чыгарганыңыз үчүн компания сизге $200 да төлөп берет. Бул адам албетте менеджер болууга аракет кылат. Себеби эгерде супервайзер $550 алып аткан болсо бонусту, ал эми менеджер $1,150 болчу. Албетте бул ушул эле адам кийин менеджер болсо, кайра эле сизге муну өстүрүп чыгаргандыгыңыз үчүн сизге $430 төлөп берет. Башкача айтканда, кайсыл гана карьерадан сиздин личныйыңыз чыкпасын, ошолордон сизге төлөнө турган бонустар. Бонустар $200 $7,150 чейинки кирешени ала аласыздар. Бул сиздердин выращивание лидера деген, башка айтканда, спонсорский бонус деген киреше болгон. Андан тышкары годовая награда деп коебуз. Башка айтканда, компаниянын бир жылдык товар оборотунан кайсы бир процент берилет деп айтылып жүрөт көп компанияларда. Бирок биз көп компаниялардын бир жыл бою канча киреше алгандыгы тууралуу бизге просто дистрибьюторлорго айтып деле бөлүшкөндүгүн көрө элекмин. Бул жерде болсо сиз командаңыздын бир жылдык товар оборотунан, эгерде сиздер серебряный директордон баштап лидерге чейинки товар оборотту берген болсоңор бир жылдын ичинде, жана ошол товар оборотту бир жылдын ичинде 3 жолу кайталап кое турган болсоңор, бир жылдын ичинде 3 эле жолу ушул товар оборотту кармап кое турган болсоңор, анда компания сиздин бир жылдык товар оборотуңуздан төмөндөгүндөй пайыздарды төлөп берет. Мисалы, биз серебряный директордун бир жылдык 2 эле киши менен иштегендеги пайызын эсептеп көрсөк, $7,500 экен. Бул сиздерге 13-чү зарплата деп да койсоңор. Аны сиздер өзүңүздөрдүн бек офисиңерден бир жыл бою канча товар бердиңиздер, мына ушул экини өзүңүздөр байкап, баамдап жүрөсүз. Дагы бир 9-чу киреше бул сюрприз бонус деп айтылат. Башка айтканда, компания ай сайын бир бизге интрига кылуу максатында, же кызыктыруу, же мотивация максатында сюрприз бонустарды уюштуруп турат. Жана ошондой эле бардык эле компанияларда, бардык эле тармактык бизнесте иштеген компанияда сыяктуу эле саякат, путешествие деп коебуз. Саякат бир жылды 4 кварталга бөлөт дагы компания. Ошол дүйнө жүзүнүн төрт бурчундагы бир определенный бир месталарга чоң лидершиптерди, башкача айтканда, семинарларды уюштуруп, силердин эс алууңар менен бирге ошондой эле билим алуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Мисалы, бул жерде кандай шарттар бар? Ошол путешествияга чыгуу үчүн
$60.000 товар оборот берип, анын 20.000 сиздин командаңыздан, личниктериңизден болсо, компания сиздерге ушу путевканы. Бардыгы сиздин чөнтөгүңүздөрдөн чыга турган акча только сиздер жана аэропортко чейин жана учуп келгенден кийин аэропорттон кийинкиси. Ал эми аэропортко отургандан баштап самолеттин билети, барган мамлекетиңиз, ал жердеги жатакана, ичкен жегениңиз, ошол жерлерди кыдырганыңыздардын баардыгын компания өз мойнуна. Мына ушундай киришенин түрү бар. Мына ошондой пайдалуу продукциясы бар, кара азире кошулган продукциясы бар. Ошондой эле шедрый маркетинг планы, башка айтканда берекелүү маркетинг планы бар. Enwork International компаниясына мүчө болууңуздарды чакырабыз. Келиңиздер, биз менен бирге болуңуздар, көп акча табыңыздар. Себеби продукциянын өзү бул Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кара азире өлүмдөн башкасына дары деп айткан. Мына ошон үчүн биз бата берилген продукция, бата берилген маркетинг менен иштөөгө чакырабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөрдүн спонсоруңуздарга кайрылсаңыздар болот.